18-бөлүм. Ошол мезгилде шакирттер Исанын жанына келип, асман падышачылыгында ким барынан чоң деп сурашты. Иса бир кичинекей баланы чакырып алып ортого тургузду да мындай деди: Силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде жаман жолуңардан кайтып, кичинекей балдардай болбосоңор, асман падышачылыгына кирбейсиңер. Ошондуктан ким өзүн басынтып, ушул бала сыяктуу болсо, ал асман падышачылыгында чоң болот. Ким ушул сыяктуу баланы менин ысымым үчүн кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Мага шенген бул кичинелердин бирин күнөөгө түрткөн адамды мойнуна тегирмен ташын илип деңиздин түбүнө чөктүрүп жиберсе, ал үчүн жакшы болмок. Бул дүйнө өзүнүн азгырыктары үчүн кайгыга кабылат. Анткени азгырыктар келбей койбойт. Бирок ким аркылуу келсе, ошол адам кайгыга кабылат. Эгерде колуң же бутуң сени күнөөгө түртсө, анда аны кесе чаап ыргытып жибер. Эки колуң эки бутуң менен түбөлүк отко ыргытылгандан көрөк, колуңдан же бутуңдан ажырап өмүргө ээ болгонуң жакшы. Эгерде көзүң сени күнөөгө түртсө, анда аны оюп алып ыргытып жибер. Эки көзүң менен оттуу көлгө ыргытылгандан көрө, жалгыз көзүң менен өмүргө ээ болгонуң жакшы. Байкагыла, бул кичинелердин бирин да кордобогула. Силерге айтып коеюн, алардын асмандагы периштелери асмандагы атамдын жүзүн дайыма көрүп турушат. Анткени адам уулу жоголгонду издеп таап куткаруу үчүн келди. Кандай деп ойлойсуңар? Эгерде 100 кою бар, бир адамдын бир кою жоголуп кетсе, эмне ал 99-ун тоого калтырып жоголуп кеткенин издебейби? Эгерде аны тапса, силерге чындыкты айтып коеюн, жоголбогон 99-уна караганда ал үчүн көбүрөөк сүйүнөт. Ошол сыяктуу эле асмандагы атаңар да бул кичинелердин биринин да жоголушун каалабайт. Эгерде бир тууганың сага каршы күнөө кылса, баргында жекече сүйлөшүп анын айыбын ач. Эгерде сага кулак салса, бир тууганыңды кайтарып алган болосуң. Эгерде сага кулак салбаса, жаныңа бир же эки кишини ээрчитип ал. Айтылган ар бир сөз 2 же 3 күбөнүн сөзү менен ырасталсын. Эгерде аларга кулак салбаса, жыйынга билдир. Эгерде жыйынга да кулак салбай койсо, аны бутпарас жана салык жыйноочу катары эсепте. Силерге чындыкты айтып коеюн, жер үстүндө эмнени байласаңар, асманда да ошол байлануу болот. Жер үстүндө эмнени чечсеңер, асманда да ошол чечилүү болот. Дагы силерге айтарым, жер үстүндө экөөң макулдашып алып, асмандагы атамдан бир нерсе жөнүндө сурасаңар, сураганыңарды аласыңар. Кайсы жерде менин ысымым үчүн 2 же андан көп адам чогулса, мен да ошол жерде алардын арасындамын. Ошондо Петр Исанын жанына келип, Теңир, мага каршы күнөө кылган бир тууганымды канча жолу кечиришим керек? 7 жолубу деп сурады. Исага мындай деп жооп берди: Сага айтып коеюн, 7 жолу эмес, 70-тен 7 жолу. Ошондуктан асман падышачылыгын кулдары менен эсептешпекчи болгон падышага салыштырса болот. Эсептеше баштаганда падышанын алдына 10 000 талант карыз болгон бир кулду алып келишти. Карызынан кутулууга анын эч нерсеси жок болгондуктан падыша анын өзүн, аялын, балдарын жана колунда болгонун сатылып, карызы төлөнүүсүн буйруду. Ошондо ал кул падышанын алдына жыгылып, "Падышам, күтө тур, бардыгын төлөп берем" деди. Падыша кулуна ырайым кылып, анын карызын кечирди да аны бошотуп жиберди. Ал кул болсо тышка чыгып, өзүнө 100 динарий карыз болгон башка кулду кармап алып, "Карызыңды бер" деп муунтту. Ал кул болсо бутуна жыгылып, "Күтө тур, баарын төлөп берем" деп жалынды. Бирок ал күткүсү келген жок. Барды да карызын бергенче аны түрмөгө каматып салды. Муну көргөн кулдар аябай капа болушту да падышага келип, болгон окуяны айтып беришти. Ошондо падыша кулун чакыртты да: "Эй, жаман кул, жалынып жалбарганыңдан улам, бүт карызыңды кечирдим эле. Мен сага ырайым кылгандай, сен дагы диги кулга ырайым кылсаң болбойт беле" деди. Падыша каарданып бүт карызын бергенче аны жазалоочулардын колуна тапшырды. Эгерде ар бириңер өз бир тууганыңардын күнөөсүн чын жүрөктөн кечирбесеңер, асмандагы атам да силерге так ушундай мамиле кылат.